Карагулжа районунун Сары Бee айылынын тургуну Эмилбек Сыдыков 80ге жакын ары челек менен Капчыгай тоо балынын кооперативин түздү. Чакан ары челектер менен эле чектелип калбастан экологиялык таза тоо балын экспорттоого болгон аракеттердин башатын баштаган Эмилбек Сыдыковдун демилгесин колдогондор көп болду. 63 адам кооперативге мүчө болуп кирди. Анткени балды өндүрүп чакан көлөмдө гана сатыкка чыгаруу аз киреше алып келет. Бал өзү таза шарт эле бул кайнатылбаган таза продукция болгондугуна байланыштуу уну ошон үчүн башынан баштап таза кармоо керек. Ошондуктан бул таза кийим кийиш керек, таза бал челекти кармаш керек. Ошо себеби биздин көп окуулардын негизинде ушуларды үйрөтүп кеткен. Азыр биз ошон үчүн ошол кийимдерди кийип атабыз да. Украиналык Карпат породасындагы арыларды көбөйтүү менен анын сапатын таза бойдон сактап калууну көздөгөн балчылар жаңы жабдууларга ээ болушуп, сапаттуулукту сактап калууну көздөштү. Балдан киреше табууну көздөгөн адистер бул жаатта бир канча окуулардан өтүп, көп кишинин кызматын аткаруунун ордуна жумушту жабдуунун жардамында тез жана сапаттуу бойдон алып кетишүүдө. 38 градустан ашпайт, температураны кырмайт, стабильный анан 38 градустан ашып кеткенден кийин анын дарылыгы немесе качествосы жогору. Ошондуктан бул жерде өзүнүн аппараттар иштейт. Анан ошодон ашырбаш керек. Кыргызстандын түштүгүндө экологиялык жактан таза деп атайын брендке ээ болгон Карагулжа тоо балы Капчыгай деп атайын бренд менен чыгып келүүдө. Былтыркы жылы 90 тонна өндүрүлсө, эми 70 тоннасы экспорттолгон. Ошондой эле быйылкы жылы атайын мына ушундай жабдуулардын жардамы менен экспорттоонун мындан кийинки көлөмүн дагы көбөйтүүнү көздөшүүдө. Биз күнүнө бир 500 килограммга чейин иштетип көрдүк, мүмкүнчүлүк. Анан бул куюлуп бүткөндөн кийин крышкалар ручной болот. Автоматически эмес, ручной болуп туруп, бул вакуум менен сордуруп, ичиндеги воздухун сордуруп, вакуумный жабылат да, анан кийин готовый продукция болуп бияка болот. Капчыгай тоо балын өндүргөндөр Асель Хани деген аталыштагы бренд менен Японияны багындырышты. Бириккен Араб имараттарына да жеткен бал мыкты деп эсептелинип, экологиялык жактан таза экендиги дагы бир ирет далилденди. Бал челектен баштап тазалуулугун көргөзүп, анан кийин посудага куйганга чейинки аралыкты экологически чистый продукцияны көргөзүп, анан бренд кылганбыз. Себеби өндүрүлгөн продукция көп Кыргызстан боюнча. Ал эми экологически чистый убагына келгенде ал чистый болбой да калат да. 70-90 100 тоннага чейин, 150 тоннага чейин мындай жеткирип атат экенсиңер көлөмдө. Капчыгай тоо балы Кыргызстандын түштүгүндөгү алдыңкы балдардын катарында. Ош облусунун жетекчилиги балчылар менен баарлашып, алардын жетишкендиктери жана көйгөйлөрү менен жакындан таанышты. Быйылкы жылы аба ырайына байланыштуу өлкө боюнча бал жакшы өндүрүлбөдү. Андыктан быйыл балдын баасы бир азга жогорулашы мүмкүн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Карагулжа району.